Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Бүгүнкү силер менен болчу маек бул Урал авиакомпаниясына болгон мекендештердин нааразычылыгы боюнча болмокчу. Сөздү баштардын астында биздин YouTube каналга катталып, колдоп, жазылып досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Себеп деген миграцияга керектүү мекендештерге керектүү, эң керектүү акыркы маалыматтарды ушул жерден бизден ала аласыз. Урматтуу мекендештер, мындан бир нече күн мурун Кыргызстандын бир нече аттуу баштуу блогер жигиттерибиз бойкот уюштурабыз Урал авиакомпаниясына деп бир нече видеону чакырды. Ушул бойкотто болсо Урал авиакомпаниясынан билет албагыла, эч ким түшпөсүн деп чыгарышты. Эми бул жаатынан ошол бойкотту биз дагы өзүбүздүн деңгээлде колдоп кетебиз. Себеп деген чындыгында Урал авиакомпаниясы көп жерден биздин мекендештерден кошумча акча алып, бир нече фактылары бар. 3800дөн баштап 20 000 рубльга чейин билет үчүн грузу ашып кетсе, ручная кладь ашып кетсе, 1 килограммга ашып калса, же болбосо габарити жана 55, 20, 40 деген формадан өтүп кетсе, ошого 3800 акча алган фактылар тез эле кездешип турат. Бул жаатында биз бир жыл мурун дагы мекендештерге кайрылуу жасаганбыз. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системаларынын эң ыңгайлуусу, мыктысы, шарты жакшысы бул банк мир привилегий болуп жатат. Кыргызстанга приложение аркылуу сом которсо да болот, рубль которсо да болот, жана доллар менен алса да болот. Бүгүнкү күндө Байтүшүм деген банк менен иштешип жатат. Жакын арада Кыргызстандын бүткүл банктары менен иштешип баштайт. Шарттары ыңгайлуу, приложениени көчүрүп алгыла. Азыр мен ссылка киргизип коем, андан тышкары QR код аркылуу да көчүрүп алсаңыздар болот. Ада көчүргөндөн кийин тыйын которуп атканда промокод мекен десеңиздер 0,1% эмес, андан дагы арзандатылган чоң скидкалар менен тыйын которасыңар мекендештер. Кыргызстанга мекенибизге салымыбызды кошуп, экономикасын акча которо берели мекендештер. Эми ошо жөнөкөй кайрылуудан, эскертүүдөн ишке аша турган убакыт келди. Биз азыр Кыргыз диаспора кеңеши бир чоң азыр кат даярдап атабыз. Ал катты болсо биз ушу Россия Федерациясынын Росавиация деп коет, Федеральное агентство воздушного транспорта, ошол уюмга жөнөтөбүз, Роспотребнадзорго жөнөтөбүз. Себеп деген потребительдердин укуктары бул жерден бузулуп атат. Үчүнчүсү болсо Кыргызстанда Минтрансқа, Министерство транспорта, ошол жака да жөнөтөбүз. Ошол Урал авиакомпаниясынын жанагы кошумча акча алып аткандарын ал жерде айтылып атат. Тажик жарандары келип ошол жерден ортомчу болуп 10 000 төлөчү жерден 5 000 төлөтүп алып, ортомчу болуп алып атат деп. Ал фактыларды азыр биз чогултуп, эгерде силерде фактылар болсо, ошо биздин YouTube каналга жазып койсоңуз, ошол жерден силер менен байланышып материалдарды алсак жакшы болот эле. Бизде азыр материалдар колдон келишинче топтолду. Ошонун бүт баарын жазып туруп, ошо тийиштүү органдарга жөнөтөбүз. Менин оюмча жыйынтык болот. Эми Урал авиакомпаниясы боюнча чындыгында эле Индиянын улуу инсаны Махмата Гандинин ошол британиялык колониядан кетердин астында ошо бир жашынакай, ал кезде эми современный тилмен айтканда флешмоб деп коет, бойкот уюштурду эле. Ошол сымал эле ошо кыргыз жарандары, мекендештер, диаспора баш болуп, ошо Урал авиакомпаниясына бойкот кылсак деле жарашат. Ашып кетсе 2 000, 3 000 рубльга билети арзаныраак, бирок билесиңер, тамагын да бербейт. Жанагы жерден, границадан да көп мекендештерди өтүп атканда эзип акча алгандар учурлар бар экен. Ошон үчүн жанагы биздин азаматтар чыгарган бойкотко биз дагы кошулабыз. Колдобойбуз достор, бойкот кылабыз. Бул компаниядан билет албагыла, жабылып кетсин. Андай компания бизден жабылып кетишин каалайт элем. Урал авиалинияга вообще бойкот жарыялаш керек. Вообще керек болсо Ошко учурбаш. Урал компаниясына бойкот жарыялайбыз достор. Урал бойкот. Авиакомпания «Уральские авиалинии». Оставаясь на линии. Вас приветствует авиакомпания «Уральские авиалинии». Оставаясь на линии. Урал авиакомпаниясы телефонун албай атат. 3-4 жолу чалдык.
колл центри такыр номер алган жок. Бул жаатынан жаңылыктар болсо айтып турабыз, силер менен Кыргыз диаспора кеңеши жыйынтыктын катны жыйынтыгы чыгаруу менен силер менен дагы бир жолу сүйлөшөбүз. Көрүшкөнчө.